2-3 күндөн бери Нарын областында энергия тармактарын баарын кыдырып келдик. Рейстердин баарында болдук. Көп жерлерде кыш мезгилине даярдык 80%ке уже барып калды. Азыр эми дагы бир айыбыз бар, ошону менен 20% жок. Кудай буйрса кыш мезгилине даярбыз деп ишендирип кете алам элибиздечи. Себеби материалдын баары убагында келди быйыл. Анча-мынча материалдар калды. Эми баягы биздин бул кышка даярдыгыбыз баары тең график менен өтөт. Графиктен кечүүгү жок. Кээ бир рейстерде баягы штат маселеси болуп атат. Анткени кээ бир жерлерде биз мына жаңы техникаларды сатып алып бердик. Ошолорго мындайча айтканда штатный единица, экскаваторщик, кран манипуляторщик деген маселелер бар экен. Аны мына мен азыр Кудай буйрса чечип берем. Эч кандай маселе болбойт. Анан экинчи көп маселелер жанагы райондун центринен алысыраак 45, 50, 60 километр алысыраак айылдарда кошумча ошол райондун администрациясы жана элдерибиз суранып атат. Кошумча бир электриктин штатын ачып бергиле деп. Ал боюнча да маселени Кудай буйрса чечебиз. Эч кандай маселе болбойт. Ошол жерде бизде подстанциялар бар. Ошол подстанцияларга дежурный электромонтёрдун үйүн куруп, ошол жерге мындайча айтканда өзүбүздүн дежурный электрикти коюп беребиз. Бул бир чети туура деп эсептейм. Анткени жанагындай аварийный отключение болгондо рейстин центринен 45 километр барганча 1,5-2 саат убакыт өтүп кетет. Тем более кыш мезгилинде. Ошону оперативно чечиш үчүн муну биз кылганбыз. Бизде мындай опыттар бар. Ошон үчүн азыр Нарын областында ошол маселени да Кудай буйрса чечип беребиз. Азыр Ат баш районунун имараты 50-60 жылкы имарат экен. А жерге эмдиги жылга Кудай буйрса планга кирип рейсти салып беребиз деп атабыз. Жумгал районунун имараты эски имарат экен. А жерге мындайча айтканда жаңы имарат салып берели деп атабыз. Ушундай сыяктуу эмдиги жылга ошол эски рейстин имараттарын жаңыртып берели деп атабыз. Мына жакын арада эле биз Жалал Абадта жаңы имарат эски ошол мэриядан өзүбүздүн эски имаратыбызды мэрияга берип, мэрия бизге мындайча айтканда каралбай турган имаратты берген. Аны оңдоп түзүп алдык. Сузак районунда мына азыр ошол 31-ине Кудай буйрса беребиз деп атабыз. Жаңы имарат салынды. Баткен областында жаңы имарат салынып атат. Сүлүктүдө жаңы имарат салынып атат. Ивановкада, Ысык аресинде жаңы имарат салынып атат. Ошол эми азыркы мезгилде бизде ошол жетишпеген техникалар болуп атат. Анча-мынча техникалар. Бул дежурный автомашина. Спецмашинанын мындайча айтканда керектөөсүн биздик жаптык деп эсептесек болот да. Эми автовышка сурап атышат азыр мындайча айтканда, анан бригадный машина сурап атат. Азыр ошону Кудай буйрса эмдиги жылдын планына киргизебиз. Кээ бирөөнү 9 айдын результаты менен карап чыгабыз. Бюджетти карап чыгабыз. Эгерде акча каражатыбыз болсо, ошону быйылкы жылы жумшаганга аракет кылабыз. Бул Тоолуу район деген Казарманда бизде бир жак линия Нарын областынан алат, Нарын шаарынан Аккыя подстанциясы, экинчи жагы Жалал Абадтан алат. Ошол Сары Кыр деп коет, ошол Сары Кырдын башынан бизде линия өтөт. Ошол Үгүт подстанциясына чейин линия бизде кыйынчылыкка жаратат да. Мына быйыл катуу кыш болду, бир жылдын ичинде 15-16 жолу өчүрүлөр болот. Анткени ал тоонун башында болгондо байланыштуу жаан жаап, кардан суук болгондо проводдун үстүнүн баары муздагып калат да. Ошол убакта бизде отключение болот. Эми азыр ошол эме менен Жалал Абад областы менен Нарын областына кошкон туннелге чейин барып келдик. Ал жерде Акылбек Сөнбекович да болду. Ошол жерден карап көрдүк. Бизге мүмкүнчүлүк бар экен ошол туннелдин ичи менен кабель алып өткөнгө. Азыр эми проектисин жасайбыз, Кудай буйрса донорлорду табабыз. Ошол линияны өткөрүп алсак, ошол Жалал Абад менен ошол Нарын областында байланыштырган бир линиянын көйгөйлүү маселесин чечет элек да. Эми алыскы райондордо бирден бир милдетибиз эң эле тоолуу алыскы райондорду мындайча айтканда аякта өзүңөр билесиңер, көмүр анан электр энергия. Анан ошол көмүр менен камсыз кылышыбыз керек, анан электр энергия менен үзгүлтүксүз камсыз кылышыбыз керек. Ошол бирден бир милдетибиз ошол да биздин.